Улуңуздан ушундай оюн көрүш кандай болуп атат? Жүрөгүңүз кандай болот? Эми бул балам улуу балам мына жакшы ушу тарбиялап өстүрдүк, мына жакшы деңгээлге жетти. Мына бүгүн жаш эң ушул балдардын арасында эң жаш булакчы. Мына жакшы көрүнүп, результаттар жакшы. Кудай ушуга тобо кылабыз. Жакшы. Негизи эле Айдаркан баягы ынтымак командасына киргенден бери жакшы оюн көргөзүп атат. Өткөндө дагы акыркы секундада өзгөчө салымды салды. Ошол учурларда сиздин жүрөгүңүз кандай болот? Ал өзү убакыт ошол момент бир башкача болду. Эми ал айта албайсың, ал немени айта албайсың. Уулдарыңыздын арасында жалгыз көкбөрүүчүбү же дагы уулдарыңыз көкбөрүүгө кызгабы? Эң улуу балам ушул. Берки будан кийинки иниси балам бар, эң кичүү. Ал кичинекей али. 3 кыз 2 балам бар. Көкбөрүү деле атадан калат да. Сиз дагы өзүңүз көкбөрүү ойнодуңуз беле? Мен ушул улак көкбөрүдө жүрүп, ушу ээрчитип жаныма алып жүрдүм. Кийин чоңоюп мына ээрчитип дагы жакшы мынакей. Баягы өзүм ар бир немени мечтасы болуш керек. Балдарды үйрөтүп бир жакшы нерсеге мынакей үйрөнүп акыр жакшы бир жагын көрүп атык. Кудайга шүгүр, Аллага рахмат. Деги эле оюнга кетерде кандай колдоо көрсөтөсүздөр? Эми мен өзүм ошол тарапта жүрөбүз. Анан баарыбыз эле ушул улакка кызыгабыз үй бүлөбүз менен. Анан колдойбуз, коштойбуз да. Ушу жакшы жагын көрсөк экен. Ат жалын коркобуз эми, ат жалын аман эден чапса экен деген ой. Жакшы могу результаттар жакшы. Бүгүн да атайын Талас жергесинен уулуңуздун оюнун көрүү үчүн келипсиз да. Ушул Мардын жергесине көрөйүн деп келдик, ушу ынтымак командасынын. Анын арасында балам бар, көрөйүн деп кандай оюн колдоп, коштоп жүрөбүз жанында, ар дайым жанында. Анда сизге бекем ден соолук, ушундай мыкты уулду тарбиялаганыңызга терең ыраазычылык. Уулуңуз дагы ийгиликтер жарата берсин. Рахмат сизге. Сиздерге да ийгилик. Мынакей Айдаркандын атасы жана